Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Эң биринчиден Кыргыз мамлекетин, Кыргыз элин кечеги биздин спортсмендердин жеңиши менен куттуктап кетем. Чын жүрөктөн Жоламан, Тынар, Акжол деген жигиттерибиз, андан башка дагы жигиттерибиз ошол жерде катышкан чоң бир ийгиликтер менен келишти да. Bundan kийинки биздин кыздарыбызга дагы күрөшө турган, эркин күрөш боюнча күрөшө турган балдарыбыз бар. Ошо бардык спортсмендерибизге ийгилик каалайм. Буларды чын жүрөктөн куттуктап кетем. Айта турган нерсе, Алмаз Акымжанович, мына ушул маселе боюнча бир топ жок дегенде бир 2 жума ызылдап отуруп, акыркы 2 күн калганда биздин спортсмендерибизге тыйынды бөлдүрттүк. Тыйынды бөлүп бергенде дагы Минфин ошо жерде ошо Монголияга, Улан-Батырга бара турган гана тыйынды бөлүп берди. Калган бекитилген тыйындарды бүгүнкү күнгө чейин бербей отурат, кармап отурат. Мына Кыргыз мамлекетибиздин желегин желбиретип, бир топ дүйнөгө таанытып, мына элдерибизди сүйүнтүп, бир жакшы результаттарды көрсөтүп атышат. Ошондуктан мен сизге дагы протоколдук тапшырманы берем. Ушул жерде ушу биздин желегибизди желбиретип аткан кыргыз спортсмендерине, Кыргызстан спортсмендерине акчаны эч качан бөлүнгөн акчасын кармабай өз убагында берип турса, ушуну мен сизге айтып кетейин дедим. Жалпы биздин мамлекетибиздеги жалпы спортсмендерге ийгиликтерди каалайм. Дагы алтындар келет, утуштар болот. Кыргыздын желектери желбирейт деп ишенем. Калган бүгүн эртең күрөшө турган bundan кийинки биздин спортсмендерге ийгиликтерди каалап кетем. Рахмат чоң. Рахмат.